Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, угармандар. 7 каналда Орозодо 30 сабак теле долбоору эфирде. Сиздер менен бүгүн Темирлан Акматов биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн сиздер менен биз Кудай буйрса ошол кыргызыбызга көз айыс болсо да кызмат кылып жүргөн, илимге, билимге, иманга чакырган Бишкек шаардык көз айыстер жаштар баштапкы уюмунун төрагасы Аданов Замир ажекебиз келген. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Орозоңуз кабыл болсун. Чоң рахмат сиздерге, баарыбызга Аллах кабыл болсун. Бүгүн ушул көз айыстердин жашоосу жана аларды колдоо деги эле ушул адеп ахлак иман жөнүндө сөз кылайын деп атабыз. Анда Замир байке бир эл журт менен амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум урматтуу көрөрмандар. Ушул ыйык Рамазан айында баарыбызды ушул түз эфирде жолуктуруп атканына шүгүрчүлүк кылалы. Аллах таала ушундай зат мына баарыбызга болуп атат. Баарыбыздын элибиздин кармаган орозосун туткан орозолор кабыл алган болсун. Баарыбызга Аллахтын рахматы, берекети жааган болсун. Алла разы болсун ажеке. Орозоңуз кабыл болсун. Мынакей кыргызга кээде адамдардын жүрөгү көрбөй калган адамдар бар да. Бирок ошол көз айыс дебей ошол Кыргызстанга кызмат кылып атасыздар. Ишиңиздер өтө чоң. Көрүп атабыз, угуп атабыз. Алла разы болсун. Анда бүгүнкү ушул темабыз мынакей Орозодо 30 сабак деп атабыз. Сизден бир керемет сабак болсун. Анда ушул деги эле эми буну баягы сиздер сезесиздер. Анан кээ биринде көзү бар болсо да сезбеген адамдар бар. Анан ошол өзүңүздөрдүн ошол иш пландар жөнүндө ошол төрага экенсиз, ушул иш чаралар жөнүндө айтып берсеңиз. Эң сонун болот. Мен ушу Бишкек шаарынын көз айыстер жаштар баштапкы уюмунун төрагасына былтыр июнь айынан баштап биздин өзүбүздүн бюролор аркылуу шайланып, кворум менен шайланып, кадимкидей бизде да өзүнүн кыргыз айыстер дүлөлөр коому, биз кичинекей бир өлкөнүн ичиндеги өлкө да. Ал жерде да ушундай шойлолор болот, ушундай Мыйзам негизинде. Мыйзам негизинде ал жерде жоболорго ылайык, анан ушул жерден элге кызмат кылам деген төбөсү көрүнгөн татыктууларды ушуну тандап алышат. Эми ошолордун арасында да Аллахым мени кошуп калган экен. Анан ошодон бери мен ушу кызмат кылып келатам. Мына 7-8 айым жүзү болуп калды. Иштериме көз чаптыра кетсем, ушул эң биринчи эле чуу дегенде эле киргенде эле мен ошо кызматка отурганда эле ошол Курманайт туура келип калды. Анан балдардын майрамы келип калды. Биринчи күн балдарды коргоо күнү. Ал жерде биз демөөрчүлөрдү болгон аракетти жумшап тарттык. Анан кийин балдарга оюн зоок уюштуруп бердик. Анан кийин Курманайтта мына ар кандай биздин ушул баягыдай кайрымдуулук копторго да кайрылып, ушу биздин баштапкы уюмдагы баардык мүчө болгон биринчи, экинчи топтогу мүчөлөрдүн баарына ошол азык түлүк менен камсыз кылып бердик. Андан кийин эле ошо Спартакиада болуп калды. Бул жылдар өтүп келген нерсе. Алга дагы ошо демөөрчүлөрдү издеп, алга дагы ошо акча каратын табып, анан кийин көлдө ошо көз айыздер дагы, дүлөйлөр дагы шахмат, шашки ойношот, кол күрөш, сууда сүзүү жана башка кадимкидей эле мына спорт оюндары менен мыкты алектенишет. Ошо өзүбүздүн биздин ошо кыргыз айыздерлери коомунун Бостери айылында Орбита деген жакшынакай пансионатыбыз бар, өзүбүздүн эс алуу жайыбыз бар. Ал жерге биз ошо жеңилдетилген баа менен барабыз. Анан ошо эс алабыз. Ошол жакта өттү. Андан кийин эле мына октябрь айында эле 15 октябрь Актаяктар күнү болду. Ошо Актаяктар күнүн мен ошо биз жеткиликтүү коомдо жашагыбыз келет деген долбоордун негизинде алкагында мен кадимкидей баннер көтөрүп, бизде ошо Кыргызстанда азыр ошо жөө жүрүш негизи тыюу салынса дагы биз эскертүү берип, анан жөө жүрүш кылып, ошол Эркиндик бульварынан төмөн карай жүрүп, ошо жибек жол менен анан өзүбүздүн Исанова 146 дарегине чейин, биздин кеңсебиз жайгашкан жерге чейин жөө жүрүш жүргүзүп, ал ураанды көтөрүп, баарыбыз таяктарыбызды көтөрүп алып, ошол чыктык. Максатыбыз эмне болду? Максатыбыз ошо биздин коомдо да ушундай ак таяк көтөрүп, ошо мындай турмуштун ташбиши менен күрөшүп, аракет кылып жүргөн адамдар бар экенин көрсөттүк. Анан көп өтпөй эле бир айдан кийин эле ошо жакшы иш-чара болду. Ал дагы көз айыздер күнү белгиленди, өзү 15 ноябрь. 15 Ал дагы алга дагы биз ошо биздин ошо анча-мынча баягы элге таанымал тамашоочуларыбызды чакырып, белгилүү ырчыларыбызды чакырып, мыкты деңгээлде өткөрдүк. Демөөрчүлөрдүн албетте колдоосунда болду. Анан кийин эми азыр мына андан кийин жаңы жылдык корпоративдер болду, балдарга кылдык. Мунун баары эле мага чейинки төрагалар деле кызмат кылып келген. Бирок бул баягы мен эмнени баса белгилейм келип атат. Бул жерде ошо бул төрагалык агай канча жыл болот? Негизи 3 жыл. 3 жыл, да? 3 жыл болот. Анан кийин 3 жылдан кийин мен жетектеген азыркы ишканада баштапкы уюмда 18 жаштан 44 жашка чейин. Канча киши бар азыр? 220дай. Биринчи, экинчи топтогу көз айыздер.
Анан бул ошо баса берилчү нерсе дагы ошол бардык жетекчилерге кылган кызмат экен, бирок бул жерде ошо айлыгынын аздыгына карабай, бул жерде мындай патриот адам келиш керек экен да, иштеп ошо жүгүрүп, демир учу деле мага баягындай сыр табакка салып келбейт экен алдыма. Ошон үчүн жүгүрүп чуркап, баягы өтө эле мындай бир илимдүү тилемчи болот экенбиз, ушундай майыптар бар жана. Бирок бир нерсеге таң калам да, мен ушуну мына ошо эфирден пайдаланып айтып кетейин, бул туура кабыл алгыла. Муну биздин өзүбүздүн кыргыздар адил коому өтө чоң мындай коомдук бирикме да, чоң коомдук бирикме. Жалпы Кыргызстанда канча? Ошо тууралуу айтып берейин сиздерге. Ошол чоң коомдук бирикме, ал борбордук башкаруу деп Исанов, баягы Бөкөнбаев көчө 191 дарегинде бар. Анан кийин ал жерде ошо бизде Кыргызстан боюнча 11 ишкана бар. Чоң ишканалар. Бул Советтер Союзундан бери келген, 37 жылдан бери түзүлүп келген да бул коом. Анан 11 ишкана, 12-си жагында медикос болду. Андан тышкары мына Бешкүнгө айылында профилакториябыз бар. Бейиш деген алмабыз бар болгон. Осо Карек, мына Бишкекте УПП 1, 2, 3, Оштун УППсы, Канттыкы, Садовойдуку, Токмок шаарыныкы, Караколдуку, демек көрдүңөрбү? Кандай көп. Эми бул ишканалар мурда баягы Совет учурунда дүркүрөп иштеп турган, ал жерде турмуш тиричилик керектүү бардык жабдыктар чыккан, матрастар, фильтрлер, автоунаалардын, скорашивательдер чыккан, жанагы консервага ылайыктуу капкактар чыккан, деги эле койчу бардыгы чыккан. Бирок азыр сырьёго ага мүмкүнчүлүк болбой ишканалар тарап, анын баары кеткенден азыр ошол чоң ишканаларды баягы коом өзүн камсыздап калыш керек да. Ошол жерде чоң ушундай бөлмөлөр бар. Алардын баарын арендага берет. Анан мен таң калам да, Темирланба ачыгын айтып кеп чынынан бузулбайт. Ооба. Эмнеге ушундай 58 баштапкы уюм бар да. 58 баштапкы уюмдун мага окшогон төрагалары ушундай бир иш-чараларды өткөрөрдү. Ушундай дагы бир жакшы спорттук иш-чараларды, массалык өткөрөрдү эле. Акиматтарга барып жазабыз, байларга барып жазабыз, берип коелачы. Чындыгында биздин ошол КДК, Кыргыз Адилдүүлөр коому ошону камсыз кылыш керек эле. Тилекке каршы болбой атат. Ал болбой атат. Анан мен ошо айтарым дегеним, бул жерде баягы мен ошол жердин өкүлүмүн да. Оппозициялык манайда сөз болбосун дегеле орозо жөнүндө болуп атат. Бирок жалпы элге ушундай түшүнүп келет экен да, мен эмнеге айтып калдым муну? Себеби бизде баягы кошуна колооң бар, эл журт бар. Мисалы, мен андан тышкары дагы биринчи кесибим өзү мен укалоочу болуп 6-шаарды Горканда иштейм. Андан тышкары башка да жумуш иштеп атам. Жумуш жок деген адамдарга айтып коеюн, жумуш жок дегендерге. Ооба. Көзүм айыз болсо дагы ошо таягым менен эле турмушумду, тиргилигимди кылып келатам. Бирок мен эмнеге айтып калдым? Ушундай ишканалар бар, ушундай акчалар болбойт деген менен бизде баягы эл журт сурай берет экен да. Силердин чоң ишканаңар бар. Силерге жардам береби? Кандай жардамдар болот? Силер үчүн үйлөр салынабы? Деги эле Косыко, КДК силерге кандай кам көрөт? Ооба. Эмне көрөт деген суроолорго келгенде эле эми өзүңдүн үй бүлөң жөнүндө жаман айткың келбейт экен да, Темирлан. Баягы кантип эми баягы атаң анча мынча ичип койсо, атам алкаш деп айта албайт экенсиң, даракеш деп. Апам мындай тили заар аял деп айта албайт экен. Апам жакшы, атам жакшы дейт экенсиң да, бирок ар жагында каш кайып көрүнүп турат да. Анан баары эле келип эле эмнеге силерге үй салынбайт? Эмнеге силерге тиги төрөгөңөр кам көрбөйт? Эмнеге? Анткени чындыгында бизде мамлекет каржы министрлиги, мен эми таксанын айтпайын, эми бул жол менен 70 миллион 57 миллион сомду ошо бизге окшогон азиздерге, дүлөйлөргө жабдыктарды алсын деп ошо каражат менен камсыздап акчаларды бөлөт. Ал акчаларды 10 миллиондон алат, көптөгөн миллиондорду алат. Анан биздин ошо 683 токтом чыккандан кийин ал токтомдо биздин ошо ишканалардын баары бүт жеңилдиктен бошотулган, налогдон, ар кандай дагы. Анан кийин аларды бирок иш менен камсыз кылууда. Негизи биздин өзүбүздүн КДКнын уставында, Темирлан, бул УПП деген эмне? Бул учебное производственное предприятие. Бул ошо көрдүңөрбү? Окутуп, жана ал жерден производство кылып, ошол жерде чыгып, анан ошол предприятияга айлантып атпайбы? Бизде андай болбой атат дагы, ал жерде көз азиздердин көбү тилекке каршы баягыдай жумуш жок деген бир кандайдыр бир жөөз себептер менен эле. Эми көз азиздер станок кармай албайт, көз азиздер мурдакыдай матрас тиге алышпайт, алар деп. Анан көбүнчө ошо башка майыптарды алып келип ошо иштетип атат, анан көз азиздер четке калып кетип атат. Эми муну баягы чындыкты кашкайта айтып чыгып койсом эле баягы ким жаман, айткандын сөзү жаман, ыйлагандын көзү жаман болуп калып атышат да. Агай, ошол жанагы сиз айтып атасызбы, укулоочу массаж боюнча, ушуну окугансызбы, өзүңүз эле үйрөнгөнсүзбү? Ал мындай болгон, эми бизден ошо мына муну айтып кетиш керек да, баягы атын атаса кут сүйүнөт дейт. Муну Мамбет Акунов Калык Бартабашев деген биздин көп жыл төрөгө болуп башкарып турган агайыбыз, атабыз деп коелучу биздин. Ошол киши саламаттык сактоо министрлиги менен
министрлер кабинети менен билим берүү министрлиги менен жүгүрүп отуруп ушул Иса Акунбаев атындагы медициналык академиянын базасында, негизи өзү училище да, медучилище, ошол жерден ачып, ушу мурда көз азиздер Россиянын Кисловодск шаарына барып, Минеральный воды деген шаарларга барып, анан атайын ошо программа менен окуп келишкен экен. Эми Союз тараганда ар бир көз болуп калды да. Анан биздин көз азиздерге да бул массаж өтө баягы укалоо өтө керектүү деп, анан кийин ушуну ачкандан кийин мен ошону 2012-жылы бүткөм. Ошол жерден бери 6-чы ооруканага келип эмгектенип атам. Бул жерде кадимкидей эле 2 жылда окутат, анатомия, физиология, бардык медицинада эмне керек боло турган болсо укалоого ошол жакта баары үйрөтүлөт. Сол дагы Алла ыраазы болсун, орзоңуз кабыл болсун. Анан сизди ошол умрага барып келдиңиз. Умраңыз кабыл болсун. Ошо кимдер жөнөттү, кандай барып келдиңиз, кандай сезимдер болду? Умрага барганымда бир кызык болуп калды да. Бизде бир ушундай конкурс өтүп калды, сынак. Сынак жайланып калды. Мен ошо төрөгамын да, анан мага балдар чыгып калды. Замир Жаныбек, сиздин ошол баягы араңыздарда кыз келиндер, балдар болсо ошо сынакка даярданат десе макул деп, мен алардын тизмесине 15-16 адам чыкты. Анан эле бирөө айтып калды мага, агай сиз деле бара бербейсизби деп. Мен эч даярдыгым жок, бирок өзүм көп китеп окуйм да, аудио китептерди көп окуйм. Анан пайгамбардын өмүр баянын мурун эле окуп койгом. Анан кайсы темада экен десем, өчпөс өмүр, пайгамбардын өмүр баяны. Мен окугам аны деп. Анан ойдо жок, анан барып калдык. Анан ошол жерде Иман мечитинде ушундай сынак жүрүп, анан ал жерден эң Бишкек шаары боюнча көз азиздердин арасында эң жогорку баягы упай алып, анан ошого жолдомо берип калышты. Анан жолдомо бергендерине кубанып, анан бардык. Ошо Сапат Умра деген компания, фирма ошол жетектеп барды бизди. Анан ал жерде биз эң биринчи Жидда шаарынан түшүп эле ихрам байланып барып эле Меккеге бардык. Өтө сонун абалда болду. Бул жерде кыш болсо ал жерде баягы жай болуп, анан деги эле өзү Меккенин аурасы көз көрбөгөн адамга аура сезилет да. Деги эле аурасы башкача экен. Абасы башкача экен, мен чүгүлө. Мен абдан таасирлендим, кадимкидей. Андан кийин ошо баарыбыз баягы мейманканага жайгашып коюп эле, анан умра кылалы деп эле ажы башчыбыз болуп Каабаны көздөй сапар алып калдык. Биздин мейманканада Каабага 7 мүнөттүк жол экен, жакын. Анан ал жерге барып, мен Каабаны карап турасыңар азыр деди да ажы башчы. Мына эми каалоо тилек дуаңарды айткыла дегенде мен Каабаны карабасам деле өзүмөн көзүм жаш кылгырып кетти да. Себеби мен өзүмдө ошол учурда Темирлан ушу канча деген байлыгы бар, бийлиги бар, мансабы бар адамдар бара албаган жерге мен бардым. Себеби эмне экен? Анын сыры Алла чакырган адам гана бара алат экен. Аллах Таала чакырды. Ихласыңыз. Кудай Таала кабыл кылсын. Анан ошол азыр сагынып атасызбы? Абдан сагынып атам. Эндиги жылы Аллахым насип кылса, уулумду ээрчитип алып дагы бир айланып келейин деп атам. Агай, ошол жалпы сиздин жамаатыңыздан канчадан барып келди умрага? Бизден ошо Бишкек шаарынан мен, анан кийин Темирлан деген жигит бар. Кыскасы көз азиздерден 8, кулак укпагандардан 12 адам бар дейт. Ошондо майыптар 20. Жакшы. Демек ушул биздин мына ыйык айда ошол сиздердин жамаатка кайрылып умрага жөнөтөбүз десе бара тургандар барбы? Бар, четтен чыгат. Алла разы болсун. Эми ошол нерсени баягы жетектөө дагы бул бир аманат. Экинчиси ошол айтып атпайсызбы, мына мынча адам бар деп. Анан деги эле ушул сиз жетектеп аткан көз азиздер, ушул дүлөйлөр деп атабыз, бирок жан дүйнөсү алардыкы сокур эмес да. Ошол Кыргызга мына салым кошуп атат. Келип жана сиз айткандай келип кайрымдуулуктар иш жазып атат. Азамат Бердияров деген жигит бар, тынбайт экен. Ооба. Ошол жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып жүрөт. Мына умрага кетип атат. Анан деги эле сиздердин мындай сезим талдыңыздар өтө күчтүү да. Анан ошого айтайын дегеним, мына азыр биздин убактыбыз дагы 5 мүнөттөй убактыбыз калды агай. Анан ошол келечек пландары жөнүндө, демилгелер жөнүндө бир айтып берсеңиз. Менин эң бир келечегим баягы бул биздин кыргыз айдоолор коому, ушу мен ойлойм да, баягы эми баягы Аллах насип кылып калса, дагы уюмду жетектеп калсам, мен ушу биздин кыргыз айдоолор коомунда бардык мүчөлөр үйлүү болсо, жайлуу болсо, анан алар үчүн жакшы долбоорлор жазылса, проекттер, анан инклюзивдүү коомго келсек, бизге болгон айлана чөйрөнү бизге жакшы көз карашта карашса, башка адамзаты деги эле биздин ушу шаардыктар, кыргызстандыктар, башка ошо дени карпсуу адамдар бизди баягы мүмкүнчүлүгү чектелген дебестен ошо өзүнү теңине алып,
карап калса деп мына ушул долбоорлордо иштегенге мен алдыда чоң максаттарым бар. Кудай буюрса реабилитациялык борборлорду ачабыз деген ниетим турат алдыда. Анан кийин ушундай жакшы проекттерди, окуу курстарды, ушу массажды дагы мына жакында долбоорду ишин баштаган турабыз. Ошо өзүм жетектейм. Ошо жерде баягы медакадемияга чейин подкурс кылып мындай сынак даярдап тияка барганда баягы дайырраак билгендей болуп, приемдорду билип, кандай укалашты билип, мына кыскасы бул реабилитация. Мына мен жаңы эле азыр машыгуу залынан келатам. Бул голбол деген оюндо катышып атам. Пара Азиядага жакында барып келди балдар мына. Биз да Кудай буюрса Токиого, Пара Азиядага барабыз. Анан бул дагы ушул жерден айтат да, бир Каныбек Бекназаров деген жигит бар, көрбөй калган 2 жыл болду, айтат да, Замир дейт. Мен ушул оюндарга келип, сен менен аралаш иш-чараларга барып катышсам, мен өзүмдү кадимкидей баягы койго келген жат эчкүдөй болбой өзүнүн арасында жүргөндөй болом дейт да. Ал эми үйгө отуруп калсам эле дейт, чүнчү баштайм дейт. Баягы мурда көрүп жүргөн кезимди эстеп, жаным сыгылып кетет дейт. Депрессияга түшүп кетем дейт. Ошондон көбүрөөк калыш. Ошон үчүн биздин максат, алдыңкы деген койгон максатыбыз деген майып деген терминди алып таштап эле баарыбыз теңбиз, бирбиз, мүмкүнчүлүгүбүз баарыбызга бирдей. Анткени Аллах Таала баарыбызды өрнөк кылып жараткан да бири-бирине. Анан Аллах Тааланын алдында бул майып экен, бул акылы кем экен, бул көзү көрбөйт экен, бул кулагы дүлөй экен деп бөлбөйт. Аллах Таалам баарыбызды сүйөт. Замир агай, Меккеге, Мединага барганда ошол бай кедейдей, жакшы жамандой баардыгы бир сапта турат, Ооба. Анан сиз ошол нерсени айтып атасыз да. Демек, Аллах Таала кийимине, байлыгына, мандатына карабайт, балким анын жүрөгүнө, иманына карайт дейт. Ооба. Анан ошол жакшылыкка чакырганда сиздин өзүңүздүн мынакей жамаатыңызга ошо адеп ахлак жөнүндө, иман жөнүндө, умра жөнүндө айтып берип, аларга сабак кылып бересиз. Анан ошол бүгүнкү темабызда орозодо 30 сабак деп атпайлыбы? Мынакей сабагыңыз керемет сабакты элге айтып берип атасыз. Деги эле ушул биздин коомго кошулуш үчүн, тез мындай аралашып кетиш үчүн да кандай сабактар болуш керек? Кандай жолугушуулар балким жогорку жактан эл менен? Биздин өзүнүн калктын баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Алардын аң сезимин оңдоого аракет кылыш керек. Бул социалдык тармактар аркылуу, баягы ушу массалык маалымат каражаттары аркылуу. Анан ар бир ата эне үйүндө отурганда эле мына чайысында отурганда айтыш керек: балам, ушу көз көрбөгөн ак таякчаңды көрсөң жолдон өткөрүп кой. Кулак укпай аткан адам болсо жардам бер, жазып бер. Баягыдай арабачан кетип бараткан майып болсо аны түртүп кой деп, мына ушундай нерседен болуш керек. Анан адеп акылак тууралуу айтып калдыңыз. Эң жакшы адеп акылак бар, урматтуу эле көрүүчүлөр, мен айтып кетем. Аллах Таала менен мамилени түздүп алсак элек, анан Аллах Тааланын өзүнө гана таянсак, бир атактуу фамилияга, бийликтеги адамга, атасына, тагасына, агасына, атасына таянбастан, ошонун баарын жараткан, бардан жоктон барды жараткан Аллах Субханаху ва Тааляга гана таянсак, ошондо жеңиш бизде болот, ийгилик бизде болот, акыретте да, бул дүйнөдө да. Анан мына жанагындай мен айтып кеткендей эле тарбияны үйдөн баштап, уядан баштасак элек, анан коомдо түшүнүк болот. Мына сиз көрүп калдыңыз да мени. Эми сиз мени таанып жүрөсүз, өткөрөсүз. Сиз ушул менин берүүмдөн кийин ак таяктандарга мамилеңиз өзгөрөт, тартып аткан оператордук өзгөрүлөт. Деги эле баардык мына ушундай кенедей нерседен, мөлтүр булак Кашкаяк, мөл булактан башталат дегендей, барып дайра болуп, анан деңиз болуп, анан океан болуп, анан ушинтип мухит болуп кетет баары. Баракелде. Борозоңуз кабыл болсун, Замир беке. Керемет сабак кылдыңыз, урматтуу телекөрүүчү. 7 каналда Орозодо 30 сабак теле долбоорунун бүгүнкү чыгарылышын көрдүңүз. Мына бүгүн Замир агай керемет сабактарды айтып берди. Кудай буюрса, буну көрө эле тим болбостон башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз. Ким жакшы ишке себепчи болсо, аткаргандай сооп табат. Кийинки эфирден амандашканга чейин саламат болуңуздар.